Дал ушинтип колуна фотоаппарат кармап, акыркы учурда кызмат кылган жаштарыбыз арбын. Алардын ичинде интернетте өзүн белгилүүлүккө жеткире алган жаштарыбыз дагы жок эмес. Алдыда дал ошол сүрөтчүлөр тууралуу сөз кылмакчыбыз. Нурмухамед Сариев 22 жашта. Ал кесиби боюнча программист. Бирок колуна фотоаппарат кармап, эл кызматында жүргөнүнө 6 жылдан ашты. Бул убакыт ичинде көп дос таап, дал ушул жумушунун аркасында белгилүү болууга жете алган. Учурда Сариевдин Instagram баракчасында 96.900 катталуучусу бар. Ошол майрам күндөрү ошо 31 күн болсо, бир айдын ичинде, ал күндөрдүн ичинде 3-4 күн убакыт бош болбосом, а так калган күндөрү только жумушумда иштейм. Неге дегенде өзүм жумушумду сүйөм, жакшы көрөм, белгилүү иштеген аракет кылам бүт клиенттерге. Ушул жумушум аркылуу Кыргызстандын почти бүт жерин көрдүм, Кудайга шүгүр. Анан Астананы, Алматыны көрдүм. Өзүмчө ниет кылчумун да, ушу чет жака чыгайын, мен да ушундай фотограф болоюн деп. Ошо кыялдарым барып, акырында орундалып келип атат. Кудайга шүгүр ага. Буюрса дагы көп ниеттерим бар чет жака чыкканы. Сүрөткө тартууну кесип кылып алган айымдар дагы жок эмес. Алардын катарын Багдөлөт Калымбекова да толуктайт. Сүрөт тартууга мен мындай целенаправленно келген эмесмин. Случайно эле биринчи окугам, өзүм кесибим боюнча психологмун. Борбордук Азия Америка университетинде окуганмын. Анан турмушка чыккам, кыздуу болдум, үйдө отуруп, анан 3 айлык болгондо кызым. Анан кийин окуп көрбөймбү деп эле фотошколага келдим, окудум, анан мага жагып калды. Аябай эле ошо жакшы көргөн нерсең болсо, анын кемчилигин байкабайсың. Өзгөчөлүгү сүрөтчү болуштун. Бул деген эртеден кечке жумушта отурбайсың, өзүң графигиң өзүң түзөсүң. Заказ чыкса барып келесиң. Мамлекеттик иш-чаралардан тарта, жеке майрам, тойлордо кызмат кылып, мойнуна курал кармаган Кудайберген Абдыжаппаровда көпчүлүк жерден көрүүгө болот. Сүрөтчү учурда элдер профессионалдуу сүрөткө көп түшүп баштаганын айтат. 4 жыл болду мектептен келгениме. Сүрөт тартам, видео тартам, тойлордо кызмат кылчым башында. Андан кийин ошо жакшы тарткандан эжекелер чакырып калды, модельдер тартып жүрдүк. Фотограф эң алгач адамдар менен сүйлөшкөндү билиш керек, жана идеяга бай болуш керек. Идеясы көп, изденүү болуш керек. Ар бир кесип ардактоо. Эгер жан делиң менен кылган жумушуңдун майын чыгара аткара алсаң, анда анын үзүрү кечпи, эртеби сөзсүз келерине ишениңиз. Мира Абдылдаева, Азирет Осмонов, New TV таң маанай берүүсү үчүн.